Кыргызстандын түштүк аймагындагы Исфайрам өрөөнүндө жашап өтүп, азыркы күндө эл оозунда ырлары калып, аты унутулуп бара жаткан өз мезгилинин таланттуу ырчысы, чебер комузчу, кыл-кыякчы, эл кадырлаган Туяк ырчы жөнүндө Кыргыз Жумуриятына белгилүү болгон ак таңдай акын Коргол ырчынын Исфайрамды бойлогон, ырчылык менен тойлогон, Кудаяр ханга тийишип, бул мээнет ишти ойлогон, кызыл тилдин айынан кылычтан жерге жойлогон, кайран ырчы, туякта өткөн дүйнөдөн деген ыр саптары бар. Айтылган ыр саптардан Туяк ырчынын бүтүндөй кыргыз журтчулугуна белгилүү ырчылар Барпы, Токтогул, Жеңи жоктордун катарында экендигин туюуга болот. Кадамжай районунун Исфайрам өрөөнүнүн Пум айылынан чыгып, өзүнүн чыгармалары менен элди тамшандырган, акындык, төкмөлүк таланты менен эл арасынан түнөк тапкан кишилердин бири бул Туяк ырчы. Акын өзүнүн чыгармачылыгы менен Кыргыздын көп жерлерине маалым болуп, эл аны Туяк ырчы деп сыймык менен аташкан. Ырчынын ашыктык, күйгөн ырлары жана обондору анын ысымын узун элдин учуна, кыска элдин кыйрына дайын кылып, Мөллайым сыяктуу чыгармалары эл оозунда аңыз аңгемеге айланган. Бирок да ушул мезгилге чейин Туяктын өмүр таржымалы, чыгармачылыгы жөнүндө атайын изилдөөлөр жүргүзүлбөй келгени өкүнүчтүү. Ал тууралуу мезгилдик басылмаларда гана учкай сөз болуп жүрөт. Туяк Элназар уулу азыркы Кадамжай районундагы Пум айылында туулуп өскөн. Туяктын качан туулуп, канча жашка барганы жөнүндө анык так маалымат жок. Туяктын чебереси Жумабай Миталиповдун энесинен уккандарына караганда 1856 жылы туулуп, 1912 жылы 56 жаш курагында киши колдуу болуп, трагедиялуу дүйнөдөн кайткандыгы айтылат. Элназар өлгөндө Туяк жаш калып, жетимчилик турмуш башына түшөт. Бирок өз жанына тың, зирек, каракылды как жарган калыс болгондуктан жоро жолдошторунун, эл журтунун сыйына дароо эле ээ болот. Көп өтпөй Туяктын элге алымдуу болуп, кадыр баркы өсүп баратканын көрө албаган Садыр Миңбашка окшогон бийлердин тымызын кыжыры келип, бийлик ээлерине жагынуу менен түрдүү ушак сөздөрдү жүргүзүп, Туякты эптеп жаманатты кылышат. Бирок колунда байлыгы, бийлиги болгону менен ал элдин сүйгөн кадырман адамы бойдон кала берет. Туяк өз мезгилинде көпчүлүктөн айырмаланып, алга умтулган жаңычыл, терең ойчул адам болгон. Эл арасындагы ынтымак үчүн колунан келгенин эч аяган эмес. Туяк ырчы жөнүндөгү билгендерин карыя мугалим, Туяктын чөбөрөсү Дүйшөев аксакал мындайча эскерет. Туяк ырчылык жагынан өтө таланттуу, кары жашка бирдей мамиле жасаган, кең пейил, уста, чебер комузчу, кыл-кыякчы болгон экен. Комуз, кыяктарын өзү чаап, кылдарын эчкинин ичегисинен ээшип тагып, көпчүлүк жаштарга өнөр үйрөткөн устаз дагы болуптур. Эл арасындагы өнөргө кызыккан жаштар Туяктын үйүнө барып, өнөрчүлүк менен алек болуп, ырырдап комуз да чертишчү экен. Туяк ырчынын балага болгон мээрими кечээ жакынга чейин эле айтылып жүрдү. Өнөр үйрөнгөнү келгендерди маңдайынан сылап, калгандарын катар менен ырдатып, өзү сүрөмөлөп, жайнап, күлүп колдоп турчу экен. Туяк ырчыны изилдеген илим постордун айтымына караганда, ал ырчынын кайрылбаган темасы жок да эсе. Ал ырларында табияттын кооздугун, биз жашаган чөлкөмдүн сулуулугун, жерибиздин байлыгын, өзгөчөлүгүн керемет ыр саптары менен таңазалаган. Исфайрам дайрасы, Пумдун жайлоолору жөнүндө ырдаган ырлары тубаса акындык чоң дарамети бар экендигин кабарлайт. Туяк ырчы өз заманынын акыны болуу менен бирге замандаштарынын көйгөйүн жүрөгүнөн өткөрүп, жакшылык жамандыктарын тең бөлүшкөн. Анын дагы канча ырлары кагазга түшпөй, кумга сиңген суу сыяктуу жок болуп кеткендиги айтпаса дагы белгилүү. Бирок колдо болгон чыгармаларга каниет кылып, ушуга дагы шүгүр дейбиз. Абайлап назар салып окуган адам Туяктын акындык даремет күчүн, философиясын, эстетикалык туюмун, жашаган доорун сезбей койбойт. Ал кыргыздын бардык эле төкмө акындарына мүнөздүү болгон, ийгилик менен кемчиликтерден куру эмес. Акын чыгармаларын иликтеп, өмүр таржымалын, баскан жолун, акындык ордун изилдөө келечектин иши деп ойлойбуз. Эң негизгиси анын ар бир ырын, айткан оюн өзүбүздүн өткөн тарыхыбыз, рухий башатыбыз катары баалашыбыз керек. Мезгили келгенде Туяк ырчы Кыргыздын ак таңдай акындары Токтогул, Жеңи жок, Барпы сыяктуу чоң абройго, атак даңкка ээ болуп, ырлары калайык калктын жүрөгүнөн түнөк табаарына ишенебиз. Эмесе төмөндө Туяк ырчынын
эл оозунан Эгемберди Эрматов агайыбыз жыйнаган ыр саптарын обондуу түрдө тартуулайбыз. Аткаруучулар Азиз Батыров жана Элмира Тажиева.